Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, жана 2 минут убакыт сурасам бербей койдуңуз. Мен бир маселеге токтолуп кетким келет. Урматтуу биздин Адахан мырза менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты: силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акыл насаат айтканын такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүнчө бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шей келтирүүгө болбойт. Биз сизге вакыт бердик. Сураныш бир аз. Рахмат. Биринчи микрофон. Сауырлар, урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон.